Амансыздарбы, ардактуу калайык журт. Токтогон жерден Манас баянын мен ары карай улай берейин. Сиздер болсо ушул эфир көңүлүңүздөргө жакса көрүп коюңуздар. Көңүлүңүздөргө туура келсе бөлүшүп да коюңуздар. Мына ушундай. Ал эми баяндын алдында бир аз өзүмдүн сиздерге айтар анча мынча кеп сөзүм бар. Мына ошону айта кетейин. Андан соң баянды улап кетебиз, Кудай буйруса. Кээ бир мугалимдер, айрыкча мугалимдер байланышып жатышат. Ушул Манас баянын чыгарып, ушинтип кара сөз менен айтып берип жатканың абдан жакшы болуп атат. Биз окуучуларга мына ушуну колдонуп сабак өтүп жатабыз деп ушул көрсөтүүбүздүн пайдасы тийип жатканына чынын айтсам жетине албай бактылуумун. Сиздер дагы мына ушинтип колдонуп сабак өтүп жатканыңыздар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Анан ошондой эле дагы бир айта турган нерсе, мына ушул 21-кылымга чейин ушул Манас эпосун, Манас баянын Кыргызда жайылтып келген биздин манасчыларыбыз болгон. Биз мына 21-кылымда эмне кылып жатабыз? 21-кылым жаңы технологиялардын, мына ушундай бир укмуштуудай техниканын кылымы. Мына ушул маалда деле биз Манасты жайылтууну, Манас аманатын көтөрүп жүрүүнү биз манасчыларыбызга калтырып, ошолордун мойнуна жүктөп коюп жүрө бериптирбиз. Эми карап туруңуздар. Айтайын деген сөзүм бул. Мына Манас эпосу боюнча атайын бир картаны иштеп чыгып, биз ошол Манастын учурунда Кытай бизди чапканда кайсыл жерлерге чейин сүрүлгөнүбүз тууралуу бир картадан карап туруп айтып берчү нерсе экен. Мисалы, Кытай чапканда ушул башкы аты Нааман Орто Азияда, Түркстанда жашаган жалпы кыргыз, жалпы эл, бизге тектеш элдер кайсы жака сүрүлгөн. Мисалы, Кошой абабызды баягы издеп тапканда тегил Кундуста деп атат. Кундуз азыр ушул Афганистан тарапта айтып жатат. Андан кийин Орол тоо деген жактарды айтып жатат. Ал эми ал жак Урал. Андан башка Опол тоо дегенди айтып жатат. Ал деген тетигил Памирде деп угабыз. Андан ары Кашкарды, андан ары Ымалайга чейин кеп болуп жатат Манастын ичинде. Ошол жактарга чейин элдер сүрүлгөн. Жакыптын агасы Бай ошол Кашкар тарапта, Опол тоо тараптан ары өтүп Кашкар тарапта жашаган дейт. Малга жери ылайыксыз, кичине кургакчылыраак жер дейт да. Мына ошондон анан малга жакшы эмес деп, анын үстүнө баягы Байдын, Жакыптын улуу агасы Ороздунун 10 уулу жүдөтүп жибергенде, анан кийин келип Бакайдын атасы Бай Жакыпка келип атпайбы, Алтайды көздөй. Ал эми калган туугандары тетигил Кытайга кирип кетти дейт. Баягы Үсөн деген тууганы Кытайга кирип кетип, айтылуу баягы Көз Камандын балдары ошол жакта калды дейт. Алар салты да Кытай болуп, наркы да Кытай болуп кетти дейт. Андан кийин Манас Алтай тоосун таянып жашап жатат. Ал эми калган кыргыздар кээ бирлери Эренге түшүп кетти, кээ бирлери Мисирге чейин деп мына ушундай сөздөр болот. Мына ушунун баарысын картаны жаныңызга коюп алып айтып бере турган жер экен. Ал эми биз болсо кыргыздар бул Манасыбыз жомок, Манас болгонбу же болбогонбу деп суроо берип коюп, кызыктай болуп жүрөбүз азыр. Эми мына ушул иштердин баарысы жолго коюлат деп жакшы үмүт кылалы дагы. Биз баяныбызды андан ары улайлы туугандар. Ошентип Айдаркандын уулу Көкчө тетигил жактан баягы Илебиндин алма коюрдагы элин барып, Илебин өзү Оргого жардам берип келип, Керкөлдүн, Ысык көлдүн жээгинде каза таап өлдү. Ал эми анын жерин чапканы, элин камаганы Көкчө Айдаркан 150 000 колду алып алма коюрга кеткен.
алма койурдун азыркы аты Алматы эмеспи туугандар? Мына ошол жака чейин жетти. Алма койурда Илебиндин элин согушсуз багынтып алды. Тартуусуна Буудайбек деген Илебиндин агасынын кызын алды. Буудайбекке кошуп санаганда 9 кыз келди эле. Баягы казактын 3 жүзүнө калыс бөлүп берди дейт Айдаркан менен Көкчө. Арасында болду дейт. Мен үйлөнсөм болмок, мен тетигил сулууга жетпей калдым деп анча мынча атаандашкандары. Ошентсе дагы мындай тегиз олжосун да тегиз бөлүп, ал жердин элин каратып, дүнүйөсүн санатып, олжосун алып, ал жерден 50 000 аскерди өзүнүн 150 000-ине кошуп, 200 000 аскер менен бери көздөй тартты. Ал эми бул жактан эр үрбү дагы Керкөлдү чапкандан кийин 150 000 кол менен Кейминди көздөй жөнөгөн. Кейминге келип, Кейминдин шаарын камап, Кейминдин шаарын чаап атканда, ал жердин да эли ошол Кейминдин Ойсалкын деген 17 жашта кызы бар экен. 17 жашта болсо дагы ушунчалык баягы акылы тетик, акылы жетик кыз экен. Даңгүл деген шаар экен Кейминдин шаары. Мына ошол Даңгүл шаарын сактап кал, элимди кырба, жеримди чаппа деп Ойсалкын минтип айтып турат үрбүгө. Баатырлыгың өтө ашынып кетпесе дагы акылың, акыл парасатың жакшы эр экенсиң. Мага Кеймин атам барында далай эрлер, далай жаңжуңдар, далай калдайлар, далай суңдуңдар, доотайлар, заңгарлар, чыйтайлар, амбалдар дейт. Булардын баарысы Кытай мансаптуулары да. Ошол буруттан дагы келип менин колумду сураган. Бирок мен алардын баарысын теңсинген эмесмин. Эми үрбү сага тиейин, ушул элдин баарын аман кой, жеримди аман кой деп Ойсалкын үрбүгө тийип, үрбү ага никесин кыйдырып, ага үйлөнүп, ал жерден колун айдап бери чүйдү көздөй чыга берди. Ал эми Бакай, Кыргыл, Ошпур 130 000 кол менен алар дагы чүйдү көздөй баягы жерде бооң тоскон, бооң салган сыйкырдан кутулуп, бооңдун кармашынан кутулуп, бооңду жайлап, эки колун байлап, анын баягы 90 жигитинин баарын өлтүрүп алып, 130 000 колду баштап, алар дагы Кичи Абдан Суу деген калаага келип, мына ушул чүйгө чыга беришти дейт да. Чүйгө чыга бергенде баягы алма койурда турганда Кашкел деген дагы баатыр бар эле. Кашкел дагы Акунбешимдин буйругу менен Оргого келип, канча миң аскери менен жардам берип, ошол жерден өлдү эле. Кашкелдин эли азыр баягы баатырсыз калыптыр, башчысыз калыптыр. Анын Чебен деген Кытай башчысы бар экен. Андан сырткары Коңгордун уулу Бейшеке деген баатыр бар экен. Коңгор деген жаңжуң, анын уулу Бейшеке. Мына ушулар 300 000 кол курап, биз өзүбүз багынып бербейбиз, биз керек болсо качабыз. Тетигил жактан Акунбешимдин койнуна кирип качабыз. Болбосо тетигил жакта Акунбешимге тиешелүү Орол тоосу жака кетебиз. Андан болбосо тетиги Арал көл жака кетип, ошол жактан чөлгө сиңип кетебиз дешип, алар колго баягы Айдаркан менен Көкчөгө багынып бербейбиз дейт. Айдаркан менен Көкчө алма койурдан Кашкелге Кытай калмактын өзүнөн элчи жөнөткөн болчу. Бизге ок атпай, жаа тартпай багынып берсин деп. Жок, алар көнбөдү. Акунбешимди көздөй баягы улоочон болбосо араба жөөчөн болуп, мына ушинтип элдин баары үркүп жөнөгөн. Ошонун артынан жете келип, бул жагынан Бакайдын колу чыгып, бул жагынан баягы эр үрбүнүн колу чыгып, мына ошол 300 000 аскерин талкалап, жана элдин баары кыйсыпыр түшүп, туткун болгону туткун болуп, багынганы багынып, качканы качып, ушинтип чачылып жок болду. Мына ошентти дагы булар андан Кыргыл, Ошпур,
Бакай 130 000 кол менен чүйгө чыга берди. Айдаркан Көкчө 200 000 кол менен бул дагы чүйгө келди. Билесиздер, өзүнүн 150 000 колу бар болчу. Алма Коюрдан өзү багынып берген элди багынтып алып, ал жерден 50 000 аскер жыйнап алып, 200 менен чүйгө келип калды. Үрбү дагы 150 000 колу менен чүйгө келди. Булар Боролдойдун боюнан улуу чуунун оюнан дейт да. Мына ушул жерден чүйгө келип Манастын колуна жакындап келип туруп калышты дейт. Ал эми Манас бул жакта эмне кылып жатат? Манас баягы чүйгө ат баспаган татаал жол ашып бел ашып түшүп келип, анан чүйдө Тыгылык деген баатырдын 100 000 колу менен чабышып, андан өтүп баш Шамың шаанын шаарын алып, бул каптап Манас Шамың шаанын калаасын ээлеп отуруп калыптыр. Мына ушул жерге келип жетти. Андан соң эми тетигил Суң Шоону көздөй кеткен Кайыптаңдар эмне болду? Биз ошондон кабар берели туугандар. Кайыптаң деген бул баягы тетигил Манас барып Кытайды жапырып чаап келгенде, Манаска өзүнүн кызын берип, баягы кара бөрк кызын берип, Манаска кайната болгон, мына ошол Саңыроо, Дагалак деген жерлерге хан болгон Кайыптаң кадимки. Мына ошол анан Мунархан Уйгурдан, бул өзү тетигил Ымалай жактан, Кашкардан ошол жактын баарын башкарган, аны дагы Манас ошол жакка башчы кылып койгон. Мунархан менен Кайыптаң азыр Манаска нөкөр болуп жүрүшөт. Булар 150 000 колду алып Суң Шоону көздөй кетишкен. Суң Шоо деген кадимки Нарындын мурдагы ошол Кытайлар чапкандагы ат экен. Эми булар чыгып эле Тоңду, Тосорду чапты дейт. Андан кийин жерге тал көздөй салып, Жетим Адыр учунан чыгышты дейт. Анан колду экиге бөлүштү дейт. 50 000 колду Кайыптаң Мунархан айдап жөнөдү. Ал Шамалдуу Кочкор жака бет алды дейт. Ал эми 100 000 колду Кайыптаң алып, Карагаман, Мурункаты, Ой жайлоо, андан кийин Балык Арт, Солтон Сары, Карасас деген жерлерди көздөй баягы жөнөдү. Ал жерде ошол билесиздер Соң Шоодон Култка, Буркан деген калдайлар келип, кече Оронгуга жардам Оргого жардам берип, анан Буркан ошол жерде өлүп, Култка болсо мойнуна кылыч жеп, кансырап, араң үйүнө эптеп-септеп качып кеткен. Ал Култка 10 күн түнөдү дейт. 9 түнөп, анан 10-чу күнү артынан баягы Кыргыздын колу жетип барып, Култаң эптеп-септеп ал жерден да качып, эли үркүп, мына ушинтип кыйсыпыр түшүп жатат. Мен эми бир четинен айтып берейин. Ал эми баягы Ой жайлоо деген жерге Маңгул, Калмак, Кытай, Хужурап толуп калышты дейт да. Качып ошол жака толгондо, ал Ой жайлоо аты өзгөрүп, кийин Кара Кужур атка конгон деп айтып кеткен экен бизге Сагынбай атабыз. Мына ошентип булар ошол Суң Шоону, Нарынды Кытай калмактан бошотуп чаап жүрөт. Кайыптаң Таскыл Аяр деген менен урушту дейт. Аны жеңди дейт. Андан Култканын Соңкөл жайлоосуна чыкты дейт. Ал жерден Култканын 6000 жылкысын алды дейт. Култканын Самын Аяр дегени бар экен. Самын Аяр баягы Култка мойнуна кылыч жеп жарадар дейт. Самын Аяр аны эптеп-септеп алып жүрөт, алып качып отурат. Ошентип баягы Кайыптаң менен Мунар Култка, Арсылан, Буркан деген баатырларды, Жаңжуң баягындай калдайлардын баарын жеңип, андан ары баягы өрдөп баратат. Өрдөп эми тетиги Суу Самырга жетейин деп калды. Нарындын ичин өрдөп келатат. Баягы баатырлардын баарысын чаап, колу менен кармашып, кубалап,
кыйсыпырын чыгарып, малын олжолоп, мына ушинтип туткундап элин ушинтип баратат. Бирок ошентсе дагы арасынан кары картаңдар, баягы сакалдуулар аскерге айтып жатат дейт. Элин талабагыла, тонобогула, союшунан мал алгыла, олжону өзүнөн баягындай малын айдап алгыла, бирок кыз кыркынына, катын калачына тийбегиле, убал болот, кесир болот деп мына ушинтип тарбияга чакырып жүргөндөрү толтура дейт. Эми Кайыпдаң менен берким Мунар Суңшоону нарынды көздөй өрдөй берсин, андан ары бара берсин, кара кужур солтоң сарыны ала берсин, андан дагы нарылап тереңдеп кирип, андан оң жактагы суу самырды көздөй чыга беришсин. Биз болсо кайра чүйгө келели. Чүйдө Манас, Айдаркан, Үйшүң, Жайсаң, Аргындан Каракожо, Алчын, Бообек, Албандын Шаабеги, Эр-Үрбө, Кыпчактан Калдаңбай, Бакай, Кыргыл, Байжигит, Ошпур, мына ушулардын баарысы болуп топтолуп отурушуп, андан эмне сөз болуп жатат? Бул жерде кеңеш кылып жатышат. Бакай туруп айтты дейт. Мына Айдаркан Тетигил жактан алма коюрду алды. Алма коюрду жана айтып кеттик, азыркы Алматы. Андан бери Кашкелди алды. Эми чүйгө чыкты. Бул жерде колу турат. Биз азыр чүйдө Акунбешимди беттейбиз буюрса. Ал эми Үрбү дагы мына Тетигил жактан кейиминди алды. Анын кызы Ой Салкынга үйлөндү. Ийгиликтүү келди. Мына колу ушул жерде турат азыр. Кудай буюрса, бул дагы жакшы. Эми мына Кайыпдаң менен Тетигил Мунархан Суңшоону өрдөп бара жатат. Суңшоону өрдөп бара жатканда оң жак тарабы суу самыр болот дейт. Андан суу самырдын аягы Кетмен төөгө барат дейт. Кетмен төөдө Акбай деген кыргыздын бир төрөсү бар. Бул биздин жолубузду карап жаткандыр дейт. Азыр бул Алоокеге карайт, Нааман тарапка ошол тарап аркылуу биз өтө берсек болот дейт да. Ошон үчүн азыр Үрбүнү баш кылып 100 000 колду аттантып Тетигил Суңшоодо бараткан Кайыпдаң менен Мунарга баягы колун күчөтөгөнгө киши жөнөтөлү деп 100 000 аскерди ошол Кайыпдаң менен Мунардын артынан жөнөтөт. Үрбү ошол колду башкарып кетти. Үрбүнү 100 000 аскер баштатып, ошол Мунар менен Кайыпдаңды кууп жетесиң, алардын колуна кол болуп кошуласың дагы, андан ары ошол суу самырдын аягы Кетмен төө деген жер болот. Ал жерде Акбай төрө деген бар. Мына ошону табасыңар, андан ары Нааманга кире бересиңер. А биз болсо бул жерде Акунбешим менен согушканга 600 000 аскерди алып, мына Акунбешим менен эртеңки кармашка даярдана берели деп Бакай мына ушундай кеп айтты эле. Бакайдын кебин Манас баш болуп, ошол жердеги баатырлардын баарысы колдоп, анан Үрбүнү 100 000 аскерди башкартып, Тетигил Суңшоону көздөй кеткен Кайыпдаң менен Мунардын артынан жөнөттү. Өздөрү чүйдө Акунбешим менен согушууга камынып калышты. Эми туугандар, калган кепти эртеңки көрсөтүүдө улайбыз. Ага чейин баарыбыз аман эсенчиликте бололу. Саламатта туруңуздар.